УТРК телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Жанар Эсенова. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 1954 жылдын 14 майында Гага шаарында кол коюлган куралдуу жаңжал болгон учурда маданий дөөлөттөрдү коргоо жөнүндө конвенциянын протоколуна Кыргызстандын кошулуусу жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам 2024 жылдын 23 октябрында Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Кабыл алынган мыйзамдын максаты дүйнөлүк маанидеги маданий дөөлөттөрдү сактоо жана коргоо, жок кылууну болтурбоо жана урдоолорго каршы күрөшүү, ошондой эле дүйнөлүк маданий баалуулуктарды коргоо боюнча интеграциялык процесстерге колдоо көрсөткөн өлкө катары Кыргыз Республикасынын эл аралык оң имиджин түзүү болуп саналат. Конвенциянын протоколу Гага конвенциясы сыяктуу эле 1954 жылдын 14 майында кабыл алынган. Учурда бул конвенциянын протоколуна 313 өлкө, КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Россия, Украина, Беларусь, Азербайжан, Молдова, Армения, Таджикистан, Түркменистан, Казакстан кошулган. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам 2024 жылдын 16 октябрында Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун 2023 жылдын 25 октябрындагы чечимин аткаруу максатында кабыл алынган. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту 2023 жылдын 25 октябрындагы чечими менен Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 455 беренесинин 1 бөлүгүн, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 58 беренесинин 4 бөлүгүнө, 61 беренесинин 1 бөлүгүнө, 100 беренесинин 4 бөлүгүнө каршы келет. Ошону менен кайтадан ачылган жагдайлар боюнча ишти кайра баштоо жана соттун өкүмүн аныктамасын токтомун жокко чыгаруу, ишти токтотуу, ишти жаңы соттук териштирүү үчүн сотко өткөрүп берүү боюнча соттун укугун чектейт деп тааныган. Ошону менен бирге мыйзамдын жоболорун ишке ашыруу сот адилеттүүлүгүндөгү каталарды оңдоого багытталып, ал өз кезегинде сот системасынын адилеттүүлүгүн жана натыйжалуулугун камсыз кылат жана калктын сот адилеттигине болгон ишенимин бекемдөөгө жана ошого жараша мыйзамды урматтоого өбөлгө түзөт. Бүгүн 21 ноябрда Жогорку Кеңеште оң рулдуу унааларды такси катары айдоого тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Мыйзам долбоорун министрлер кабинети сунуштап, Ички иштер министрликтин өкүлү баяндама жазады. Ички иштер министрлиги билдирген маалыматка караганда, 1998 жылы кабыл алынган транспорт жөнүндө мыйзамга бир катар өзгөрүүлөр киргизилиши керек. Ийим оң рулдуу автоунаалар жол кырсыгына көп кабылып жаткандыктан мындай машинелерди такси катары айдоого тыюу салынаарын билдирди. Бул маселе айрым депутаттардын сынына кабылды. Депутат Дастан Бекешев турмуш шарты оор же акчага муктаж жарандар оң рулдуу унаасы менен такси кызматын көрсөтүп акча табышы мүмкүн. Муну мыйзам менен чектеп койгондо алар такси кызматын көрсөтө албай, үй бүлөсүнө акча алып бара албай калат да, эмне кылыш керек ошондо деп суроо салды. Улуттук статистика комитети билдирген маалыматка ылайык, 2024 жылы 910 оң рулдуу автоунаа катышкан жол кырсыгы катталып 56 адам каза болуп, 1420 киши жаракат алган. Кыргызстанда 180 миңден ашык оң рулдуу автоунаа катталган. Ушундай эле мейли такси катары иштебей эле, бирок алар жолдо жүрөт да, в любом случае. Да, жолдо жүрө берет, бирок эми бизде эң биринчи багы адамдын өмүрү. Башка бир таксиге отурганда ушу канча деген адамдар, ар кимдин үй бүлөсү, бир туугандары жана ошондой эле жакындары отурат таксиге. Өзүңөргө макул, макул. Telegram аркылуу, WhatsApp аркылуу, иши башка каналдар менен алар пассажирди алса, алар МВД кантип көзөмөлдөп алат ошону? Telegram, WhatsApp группалары боюнча биз өзүбүздүн тиешелүү иш-чараларды жүргүзөбүз. Албетте, ал боюнча дагы ойлондук, ал боюнча дагы тиешелүү иш-чараларды жүргүзөбүз.
Оң ролду унааларды такси катары айдоого тыюу салуу боюнча мыйзам долбооруна утурлай жол коопсуздугун камсыздоо жана кырсыктардын санын азайтуу максатында мындай чаралардын натыйжалуулугу жана кошумча механизмдердин зарылдыгы суроо жаратат. Мына ушундай шарттарда лицензиялоо маселеси да транспорттун сапатын жана коопсуздугун жакшыртууга багытталган негизги кадамдардын бири катары каралууда. Лицензия айдоочуларга бир катар маанилүү артыкчылыктарды берет. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери жүргүзгөн рейд учурунда бул система жол коопсуздугунун деңгээлин жогорулатууга кандай салым кошору тууралуу кеңирээк маалымат беришти. Бүгүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорт ишин жөнгө салуу жана лицензиялоо тобунун кызматкерлери такси айдоочулары менен профилактикалык рейд өткөрүп, лицензиялоонун маанилүүлүгүн маалымдашты. Иш чаранын жүрүшүндө инспекторлор айдоочуларга лицензия кандай артыкчылыктарды берерин жана ал эмне үчүн жол коопсуздугун камсыз кылуу үчүн зарыл экенин түшүндүрүштү. Өзүнүн жобосу иштелип чыгат дагы, ошол меме боюнча, токтом боюнча, жобо боюнча. Өзлөрүнүн проектиси болот дагы чыгат. А бул жерде азыр мына автобустар, кичи автобустар мисал алып атпайбы. Булар как должно 1 жылга бир лицензия алышат. Лицензия айдоочуларга бир катар маанилүү артыкчылыктарды берет. Биринчиден ал айып пулдан жана санкциялардан алыс болуп, мыйзамдуу иштөөгө мүмкүндүк берет. Экинчиден лицензиясы бар жана ишенимдүү айдоочусу бар унаага отурганын билген жүргүнчүлөрдүн ишенимин арттырат. Лицензия ошондой эле унаалардын техникалык абалын жана айдоочулардын квалификациясын үзгүлтүксүз текшерип турууга кепилдик берет. Бул жол коопсуздугуна өбөлгө түзөт. Жеңил такси унааларды лицензиялаштыруу боюнча проект иштелип чыгып, жобол иштелип чыгып, бүгүнкү күндө коомдук талкууда турат. Коомдук талкуудан эгерде биз ошо таксисттер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө көпчүлүк айтып атат, да лицензиялаштыруу, мыйзамдаштырып, лицензиялаштырып койсок ошол туура болот эле деп көпчүлүктүн баягы ой пикирин уктук. Арасында нааразы болгондор да бар бул боюнча. Бул нерсенин бардыгы эмне себептен? Бул нерсенин бардыгы жол кырсыгын болтурбоо, алдын алуу максатында ушундай ушул бүгүнкү күнгө чейин көзөмөл жүргүзүлбөй, өз каалагандай келип, жүргүнчүлөрдү баягы 5-тен 6-дан жүргүнчү салат, жетчү жерине жеткирет дагы эс албастан бул режимди, бул эс алуу режимин бузуп атышат да. Эс албастан ошол энергетикалык суусундуктарды ичип алып, кайра жолго чыгып кеткен моменттер болуп, жолдон келатып бир кырсыкка учураган моменттер аябай көп болуп атат да. Айдоочулар менен маектешүү учурунда алардын көпчүлүгү лицензиялоо идеясына оң көз карашта экени аныкталды. Көпчүлүк демилгени колдоп, лицензия алууга даярданып жатышканын белгилеп, муну өз ишинин сапатын жогорулатууга карай кадам деп эсептешти. Лицензия берилсе өтө жакшы болот. Лицензия менен иштесе, монтип талашта болбойт биринчиден, экинчиден баардык фирмалар бир фирма болуп калышы мүмкүн да, лицензировать этсе. Жол киренин баазы да бир болот. Анан жана лицензия киргизгенден кийин водительдердин өзүнүн талаптары бар, өкмөттүн да ошондой талаптары бар, ошол талап менен гана иштеп калышат. Лицензировать эткенден кийин дөңгөлөк, мөңгөлөк баардык машинанын техник состояниясында карап, лицензировать этет болуш керек деп мен ойлойм да. Бул туура эле болмок. Көпчүлүк эл менен иштеп аткандан кийин неме болуп калат да, улар дагы милдеттүү болуп калат да. Пассажирге милдеттүү болуп калышат да. Жоопкерчиликтүү болуп калат. Анан эми бүт эле такси, эрте туруп алган таксист болот. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун 90 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Иш-чарада чыган жазуучу акындарга министрлер кабинетинин сыйлыктары тапшырылып, чыгармачыл бирикмелерге жагымдуу шарттарды түзүү, анын ичинде чыгармачылык уюн реновациялоо, адабий журналдарга колдоо көрсөтүү жагы да өз-өзүнчө белгиленди. Окулган ар бир сөз балдардын логикасын жана фантазиясын өрчүтүп, эне тили жана маданияты менен байланышын чыңдайт. Бул жөн эле билем эмес, элибиздин келечегине болгон инвестиция деп белгиледи Акылбек Жапаров. Алтын казык программасынын алкагында балдар китептерин басып чыгаруу көлөмү көбөйүп, жакынкы келечекте ар бир кыргызстандык үй бүлө жогорку деңгээлде иштелип чыккан сапаттуу чыгармаларга жетишерин кошумчалады.
Аны менен катар Акылбек Жапаров өз сөзүндө кыргыз чыгармаларын дүйнөлүк тилдерге жана дүйнөлүк классиктердин чыгармаларын кыргыз тилине которуунун маанилүүлүгүн айтты. Ошол эле учурда ушул жерде отурган акын жазуучулардын ичинен келечектеги чыңгыздар турганын дагы тана албасак керек. Ар бириңиздерге чыгармачылык эргүүлөрдү каалайбыз. Урматтуу сөз чеберлери, мен сиздерге эмнелер менен келдим. Президенттин колдоосу менен Кыргызстан Жазуучулар союзунун имаратын мындан ары такай ремонттоп, коммуналдык каржыларын чечип беребиз деп сиздерге сөз беребиз. Быйыл бюджеттен 25 миллион сом бөлүнүп, 76 аталышында китеп чыкты. Мындан ары китептин нускалары 3000ден аз эмес чыгарууга көмөктөшөбүз. Ошондо сиздердин гонорарыңыздарда сиздин эмгектериңиздерди актайт. Балдарга арналган чыгармалар жана котормолор үчүн 50 000 сомдук сыйлыгыбыз бар эле, аны 200 000 сомго көтөрүп атабыз. Жылдын мыкты китеби конкурсу 2 жылдан бери уюштурулуп, 100 000 сомго чейин байге берилип жатты эле. Муну дагы көтөрүүгө даярбыз. 2 жылдан бери Алтын калем сыйлыгын уюштуруп берип атабыз. Быйыл дагы 7 номинацияда 100 000 сомдон сыйлык белгиленди. Бүгүн дагы биз аны тапшырабыз. Өзүңүздөр билесиздер, жазуучуларга берилүүчү парламенттер аралык Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыктын демилгечиси дагы Кыргызстан болгон. Ага Кыргызстандан 2 жазуучу бүгүнкү күнү лауреат болушту. Жаштар арасында Айтматов атындагы сыйлыктын байге фондун дагы көтөрүүгө даярбыз. Азыр түрк тилдүү акын жазуучулар үчүн биздин данышман Хас Хажип Жусуп Баласагыныбыз атындагы эл аралык сыйлыкты сунуштап жатасыздар. Муну дагы биз колдоп беребиз. Кыргыз адабиятынын 100 томдугун чыгарайлы деп жатасыздар. Жардам беребиз сөзсүз түрдө. Арашан чыгармачылык үйүн жалпы акын жазуучулардын карамагына өтүп жатат. Аны дагы президенттин иш башкармалыгы аркылуу ремонттоп, ал сиздерге эс алып, дарыланып, чыгармачылык дөмөр боло турган үйгө айлантып беребиз жакын арада. Октябрь айында республика боюнча 760 000ден ашуун аялдар айымдардын ден соолугу республикалык 1 айлыгынын алкагында профилактикалык кароодон өтүштү. Анын жыйынтыгында 45 000ге жакын аялда кан басымынын жогорулашы биринчи жолу аныкталды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Теманы кабарчыбыз улантат. Саламаттыкты сактоо министрлиги 1 октябрдан тарта өлкө боюнча жыл сайын өткөрүлүүчү айымдардын ден соолугу 1 айлыгынын башталышын жарыялаган. Анын алкагында бүгүн жыйынтыгы чыгарылып, 45 000 аялда кан басымынын жогорулашы биринчи жолу аныкталды. Ал эми 10 000 аялда жүрөк кан тамыр ооруларынын пайда болуу коркунучу жогору экени белгилүү болду. Ошондой эле 6 000ге чукул аялда кант диабетинин жогорку коркунучу аныкталды. Жыйынтыктар абдан жакшы болуп жатат. Анткени эгерде цифраларга кайрылсак, октябрь айында былтыр 400 000ден ашык аял зат катышкан ушул акцияга. Быйыл болсо 700 000ден ашык катышып атат. Анын арасынан эми катышканда бийик кан басым менен аныкталган 10 000ден ашык аял аныкталып чыкты. Эми булар азыр саламаттык сактоо системасынын көз алдында болот, текшерүүлөрдөн өтөт. Бул акция албетте бекер. Ар бир аял затыбыз барып туруп мекемелерге, саламаттык сактоо мекемелерге барып туруп бекер көрүнсө болот. Аялдардын ден соолугу республикалык 1 айлыктын жыйынтыгы менен 3 000 аял эмчек безинин рагына, ал эми 550 аял жатын моюнчасынын рагына шектелип, саламаттыкты сактоо системасынын 3-чү деңгээлине жөнөтүлдү. Ал эми андан сырткары ошол эле жанагы онкологиялык ооруларды дагы азыр билесиңер да аял заттардын ичинде көкүрөк бездин оорусу да көбөйүп атат. Көп учурларда мындай биз багы ар кандай ситуацияда сүйлөшүп калсак, алар айтып атат да, биз ушуну билбептирбиз, ушул маалыматты рас айтып койдуңар, ушуну рас кылбадыңарбы деген учурлар көп болуп атат да. Анан ушундай биз мындай иш чаралар менен биз ушул баягы ден соолугу мындай относительно жакшы да, мындай видимый жакшы, бирок өзүнүн баягы кан басымы көтөрүлгөн, билбей жүргөн дагы адамдар бар да. Ушундай айлыктарда ушундай иш-чараларда биз ошолорду камтып кетип атабыз да. Быйылкы статистиканы биз именно приписной, анткени бүт организация
Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышкан иш-чарада журналисттер тарабынан бир катар суроолор берилип, тиешелүү жооптор алынды. Белгилөтсөк, жүрөк кан тамыр оорулары, рак, диабет жана өпкөнүн өнөкөт оорулары сыяктуу жугуштуу эмес оорулар Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө өлүмдүн негизги себептери болуп саналат. Андыктан ар бир аял эне өз учурунда оорунун алдын алып, текшерүүдөн өтүп турса, жогоруда белгиленген оорулардын саны азаймак. Айгерим Дүйшөбаева, Данияр Тилебалдыев, УТРК Чүй, Бишкек шаары. Жайыл районунун Ставропаловка айылында балдарды эрте өнүктүрүү борбору ачылды. Долбоор ЮНИСЕФтин колдоосу менен ишке ашырылып, айыл жергесинде билим берүү инфратүзүмүн өнүктүрүүгө багытталган. Борбор балдар кичинекей кезинен эле маанилүү көнүмдөрдү үйрөнө турган жай болот. Бул райондогу мындай 6-чы мекеме. Толук маалымат кабарчыбыздын материалында. Жайыл районунун Ставропаловка айылында балдарды эрте өнүктүрүү борбору ачылды. Бириккен Улуттар уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФтин колдоосу менен ишке ашырылып жаткан долбоор мектепке чейинки курактагы балдарды, айрыкча айыл жеринде билим алуу жана өнүктүрүү үчүн жеткиликтүү шарттарды түзүүгө багытталган. Ачылыш аземи билим берүү жана илим министри Доктор Кендирбаеванын куттуктоо сөзү менен башталды. Министр балдарды жаштайынан өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги приоритети экенин баса белгиледи. Бүткүн Кыргызстандагы номер 1 саясат кенже курактагы ар бир кыргызстандык баланы өнүгүү кызматына тартуу. Ал балдарды мээрим бекер, мээримди аябагыла. Сүйлөшкөндү, кучактаганды, жакшы сөз айтканды үйрөтүшүбүз керек. Ансыз деле коом бири-бирин аңдып, жаман сөз айтып, жаман мындай конфликтилерге чыр-чатакка толуп турганда, жок кылуунун бир жолу бардык айылдын балдары бир жерде өнүгүп, ушул өнүгүү зарылдыгын билиш керек. Айылдык китепкананын базасында ачылган борбор Жайыл районундагы 6-чы мекеме болуп калды. Буга чейин бул жерде 5 борбор болгон. Аларга 2000ден ашык бала барат. Жаңы борбор мындан да көп балдарга билим берүү жана өнүктүрүү программаларына жетүүгө мүмкүндүк берет. Балдардын саны көбөйүп атат. Балдар кызыгып, мурда садикти эртең менен кечке чейин ал программага балдар чыдабаган балдар, үйүндө отуруп калган балдар ошо именно ошо центр раннего развития балдарды эрте өнүктүрүү борборуна келип, 2-3 саат бу жерден жакшынакай ойноп, бийлеп, ырдашып, ушундай болуп балдар кетип атат. Президент Тынч облусундагы карым укуктуу өкүлүнүн орун басары Гүлмира Кыштобаева мындай демилгелердин маанилүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурду. Анын айтымында, учурда облус боюнча 47 алгачкы өнүктүрүү борборлору иштеп жатат. 2 жаштан 7 жашка чейин балдарыбыз ата-энелер менен чогуу күнүгө бир өзүнө убакытын карап, ошо борборго келишип, балдар менен, анан тарбиялаачылар менен чогуу иш алып барышат. Ошондой эле ойношот, сүрөт тартышат, китеп окушат, бийлешет, спорт машыгышат. Ар түрдүү биздин балдарыбызга биз шарттарды түзүп берип атабыз. ЮНИСЕФтин өкүлү фонддун 1946 жылы негизделгенден бери балдардын ден соолугун, билимин жана жашоо шарттарын жакшыртуу боюнча иш алып барган дүйнөлүк миссиясы тууралуу айтып берди. Ал буга чейин Кыргызстанда ушундай 300 борбор ачылганын баса белгиледи. UNICEF supports to promote child development centers. Балдарды эрте өнүктүрүү борборунун ачылышында ЮНИСЕФ усулдук базаны иштеп чыгууга жана мугалимдерди окутууга колдоо көрсөттү. Балдар менен иштөө белгилүү бир көндүмдөрдү талап кылат. Биз аларды дайыма өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө аракет кылабыз. Маалым болгондой, өлкө боюнча ушундай 300 борбор бар. Бирок Кыргызстанда ар бир 10 баланын 6-чысы дагы эле мектепке чейинки билимге ээ эмес. Жана бул абалды өзгөртүү үчүн бизде көп иш алдыда турат. Өлкөдөгү бардык балдарга билим берүү үчүн жаңы борборлорду ачууну уланта беребиз. Ставропаловкадагы борбордун ачылышы алыскы айылдарда да балдар билим алуу жана өнүгүү үчүн заманбап мүмкүнчүлүктөргө ээ боло аларын көрсөтүп турат. Жаңы борбор Кыргызстандагы бардык балдар үчүн бирдей билим алуу шарттарын түзүүдөгү маанилүү кадам болду. Жанара Эсенова, Назира Бегалиева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Жайыл району.
Бишкектин жумушчулар шаарчасындагы 366 миллион сомго бааланган 0,29 гектар аянтты ээлеген балабакча мамлекетке кайтарылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришкендей, балабакча мурда Кыргыз Темир АК-тын балансында болуп, 1990 жылы менчиктештирилгенден кийин мамлекеттик ишкананын балансынан башка объектилер менен бирге жеке менчикке мыйзамсыз берилген. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында балабакчанын имаратынын ээси бул социалдык мүлккө ээлик кылуунун мыйзамсыздыгын түшүнүп, бул жолду наркы 366 миллион 185 миң сом болгон жанаша аймагы бар жогоруда белгиленген имаратты өз ыктыяры менен мамлекеттин балансына кайтарып берди. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан мамлекеттик менчиктиги мыйзамсыз менчиктештирилген объекттерди кайтарып алуу боюнча тиешелүү иш-чараларды улантууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин академиясында өлкөдөгү банги кырдаалы жана банги кылмыштуулугуна каршы күрөшүү чакырыктар деген темада лекция өткөрүлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Иш-чара академиянын угуучулары үчүн Кыргызстандагы бангиликтин учурдагы абалы жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу жана банги кылмыштуулук менен күрөшүү көнүмдөрүн калыптандыруу максатында уюштурулган. Лекцияны бангизаттардын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын, тергөө кызматынын жана криминалистикалык кызматынын кызматкерлери өткөрүштү. Алар бангизаттарды тартуу, алардын контрабандалык жолдору жана бул көрүнүшкө каршы күрөшүү үчүн мамлекеттик түзүмдөр көрүп жаткан чаралар тууралуу актуалдуу маалыматтар менен бөлүшүштү. Лекциянын жүрүшүндө бангизаттарын сатуу маселелери, жарандардын коопсуздугуна жана ден соолугуна бангизаттардын таасири, ошондой эле бул кылмыштуу көрүнүшкө каршы аракеттенүүнүн актуалдуу стратегиялары талкууланды. Өзгөчө көңүл банги кылмыштар менен күрөшүү чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташтыкка, ошондой эле жаштар менен профилактикалык иштин маанилүүлүгүнө бурулду. 2024 жылдын 21 ноябрында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев социалдык тармак аркылуу кайрылган эже сиңдилерди кабыл алды. Эже сиңдилер 2004 жылы туулган Асел Максатбекова жана 2012 жылы туулган Асыл Максатбекова. Бишкек шаарынын Чимкент көчөсүндөгү номер 41 үйгө болгон укуктарын калыбына келтирүү боюнча жардам сураган. Бул үй алардын узак оорудан каза болгон апасынын мурасы болуп эсептелинет. Ал эми атасы жол кырсыгынан каза болгон. Териштирүүнүн жүрүшүндө Давлетова 2008 жылы үйдү мурдагы ээси Сапегинден сатып алганы, бирок документтер мам каттоодо туура эмес катталгандыгы аныкталган. Сапегин каза болгондон кийин анын үйүнө кызы жана аялы мураскор болуп, Максатбековалардан үйдү бошотууну талап кылышкан. Ташиев бул маселени мыйзам чегинде жана турмуштук жагдайларды эске алуу менен чечүүнү тиешелүү бөлүмдөргө тапшырды. Ошондой эле эже сиңдилерге 3 бөлмөлүү 2 батир берүү боюнча курулуш компаниясы менен макулдашууга жетишти. Бул маселени УКМКнын кызматкерлери көзөмөлдөп, эже сиңдилердин турак жай маселеси толук чечилди. Өз кезегинде Максатбековалар УКМК жетекчилигине ыкчам жардам көрсөтүп, маселени чечкени үчүн ыраазычылык билдиришти. Бүгүн 21 ноябрга карата өлкөнүн ашууларында жол ачык, каттам бар. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, Сосновка арал посторунда жана Өтмөк ашуусунда оор жүк ташуучу унааларга киргизилген убактылуу чектөө алынды. Жол тейлөө ишканаларынын кызматкерлери өздөрүнө бөлүнгөн аймакты толук көзөмөлдөп, тазалоо материалдарды чачуу иштерин жүргүзүп жатышат. Министрлик кандай кырдаал жаралбасын каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактоо менен унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып алууга чакырат. Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт өнөр музейинде италиялык фотограф Софиянын сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Анда Бишкек менен Италиянын Турин шаарынын окшоштуктары жана ар түрдүүлүгү чагылдырылган чебер фото сүрөтмө коюлган. Бул негизде көргөзмө Софиянын параллели деп аталган. София дүйнөгө таанымал чебер фотограф. Ал Италиянын эң мыкты делген журналдарынын мукабаларын
жана мода үйлөрүн шөкөттөйт. Сезимтал айым Италиянын Турин шаары менен Бишкекти параллель койгон. Анткени Турин Италиянын мурунку борбору болгон жана 200 жылдык тарыхы бар байыркы шаар. Калкынын саны да Бишкектикиндей 1 миллиондон ашат. Бир жума жүрүп шаарыбызды дыккат карап, өзүнүн чеберчилиги менен мындай фотосүрөттөрдү жараткан. Salam Bishkek. Sono qui a presentare la mia mostra. Бул сүрөт көргөзмөм үчүн мен бүгүн абдан кубанычтамын. Бул фотографиялар Бишкек менен Туриндин жашоосун көрсөтөт. Биз окшошпуз, ошол эле учурда ар түрдүүбүз. Мүнөздөрүбүз, жылмаюубуз, өзгөчө көздөрүбүз окшош. Мага Бишкекте эң сүйүктүү жаккан жери желекти кайтарып турган күзөттүн алмашуусу болду. Бул көргөзмөнүн уюштуруучуларына өтө ыраазымын. Колдоо көрсөткөнүңүздөргө чоң рахмат. Tra la nostra chiesa e la vostra meravigliosa moschea. Көргөзмөгө 56 сүрөт коюлган. Бул сүрөт көргөзмөсүнүн уюштуруучуларынын айтымында шаардын кыймылдуу, чыңалган күнүмдүк жашоосунда жүрө берип, анын кооздугу деле байкалбайт. Андыктан эки элдин, эки доордун, эки шаардын көркү көрөрмандардын назарына коюлган. Келгиле Италиянын Турин шаары менен Бишкек шаарынын параллелин жүргүзөлүк деп бир жума жүрүп сүрөткө тартты. Азыр назарыңыздарга, сиздердин сыныңыздарга коюлат. Мисалы үчүн Турин шаарынын чиркөөсү, биздин жаңы мечит, Турин шаарындагы эстеликтер, биздин Апрель Баатырда болгон эстелик, Турин шаарынын базары биздин Ош базарындагы көрүнүштөр кылып, катар-катар параллелди жүргүздүк. Санариптештирүү доорунда маданияттын көп тармактары четте калып баратканы өкүндүрөт дейт эл өкүлү Медер Алиев. Ал мындай иш-чараларды колдоо керектигин белгилейт. Италиялык фотосүрөтчүнүн өзгөчөлүгүнө да баа берет. Илгерки ошол учурдагы булардын шаарындагы архитектурдук ансамбльди камтыган имараттар, ошо менен биздикинде дагы салыштырмалуу Союз доорундагы азыркы учурдагы айторумдай байкаганга эки доорду, эки элди, эки маданиятты, эки таптакыр башка мамлекеттин мындай салыштырганга жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлойм да. Бул сүрөт көргөзмөсү февраль айында Италиянын Турин шаарында уланат. Ошол жерден италиялыктар биздин да Бишкек шаарын таанып, туризмдин өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Клара Кудайбергенова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй. Бишкекте Кыргызстандын балдардын укуктары боюнча конвенциянын ратификацияланышынын 30 жылдыгына арналган Кыргызстандагы балдардын тарыхый жолу аттуу көргөзмө ачылды. Көргөзмөнү балдардын укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Асель Чыныбаева көрүп чыкты. Көргөзмөдө өткөн кылымдагы Кыргызстандагы балдардын жашоосундагы өзгөрүүлөрдү чагылдырылган фото-видео материалдар, графикалык иштер жана архивдик документтер. Анын ичинде 1994 жылдын 12 январында конвенцияны ратификациялоо боюнча тарыхый текст коюлган. Көргөзмө балдардын жашоосунун негизги аспектилерин камтыды. Үй-бүлө, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана балалык жөнүндө маданий идеялар. Иш-чаранын алкагында конвенцияга кошулуунун 30 жылдыгына арналган балдардын укуктары күн сайын эссе сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Асель Чыныбаева өз сөзүндө Кыргызстанда балдардын мыкты өнүгүшүн камсыздоо үчүн мамлекеттин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук уюмдардын жана эл аралык өнөктөштөрдүн күч аракеттерин бирдиктирүү зарылдыгын белгиледи. Мына ушундай жаңылыктар топтому бүгүнкү күндү жыйынтыктады. Бул жана башка жаңылыктар менен кененирээк УТРК Чүй телеканалынын социалдык баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.